100.000 сом бул эмне деген штраф? Көбөйтүш керек дагы деп, миллионго чыгарыш керек деп турат. Алар жана чыккандар. Пикириңди айтсаң, сен эмне деп кана атабай атасың? Элдин баарын коркутуп үркүтүп камат салайын деген мындай ниет болуп атат да. Балталап таштабаш үчүн Министерство культураны кошсок балталабай калабы? Биз анда общий адабиятыбызды дагы, журналистикабыздын дагы бир бөлүктөрүнө дагы чектөө кылып албайбызбы муну менен? Жалган кабарларды же пост комментарийлерди жазган колдонуучулар 100.000 сом, кемсинтке маалымат чыгарган медиалар 200.000 сом айыппул төлөөгө милдеттендирилген мыйзам долбоору иштелип чыкканы маалым. Бүгүн парламент интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу жала жабууга жана мазактоого айыппул салган мыйзам долбоорун биринчи отурумунда карады. Акыркы күндөрү интернеттин өсүп келишүү менен анын колдонуу жагындагы оң жана тетири жактарларын анализдөө менен кеңири колдонма интернетте жакшы жактардан да улам адамдардын кадыр баркын кетирген, беделине шек келтирген, мазактоо, өсүп келе жаткан муунга ошондой эле жарандардын адап акылактык абалына терс таасир этүүчү жагдайлар болуп атат. Мында учурда адамдар жабыркап, кызматтык репутациясы, ден соолугуна зыян келтирген, же ошол учурда өзүнүн ден соолугуна зыян келтирүүчү, өзүнө зыян келтирүүчү жагдайларга баруу, же өз алдынча сот кылууга барган учурлары болуп, ал эми бул бүгүнкү күндө мыйзамдардын көп маанилүүлүгүдөн буларды далилдөө, аларга чара көрүү түйшүктүү болгондуктан ушул укук бузуулар киргизип жатат. Депутаттар арасында интернеттеги жалган жалаа үчүн айыппул салган долбоор катуу талкууга алынды. Эл өкүлдөрү бул мыйзам сөз эркиндигин чектейт деген коркунучтарды эске алып, бир катар мисалдарды келтиришти. Ошондой эле айып акчанын өлчөмүн кыскартуу сунушу берилди. Эгерде адам бирөөнү жала жапса, караласа, мазактаса, азыркы мыйзамдар мына Эркебек Жумабекович отурат. Азыр деле мыйзамдар бар да. Менин кадыр баркыма доо кетирди деп туруп, азыр деле соттошконго укугу бар. Бул жетиштүү. Экинчиден айыппулдардын жана штрафтардын бул өтө чоң сумма, 200 миң менен 100 миң деген. Ошону экинчи окууга сунуш берели. Физикалык жактарга 1000 сом, юридикалык жактарга 2000 сом деп койсок, жетиштүү болот. Бирок негизи мен мындай штраф салганга деле каршымын. Кичинекей бала же бирөөсү репост кылса, же лайк басса, же бирдемени жазып койсо, ошону сразу 100.000 сомго айыппул салат экен. Ар бир адам маалыматты эркин издөөгө, алууга, сактоого, пайдаланууга жана анын ооздеги жазуу түрүндө жана башка жол менен жайылтууга укуктуу дейт. Шуга бир комментарий берсеңиз, бул мыйзамга карама каршы келбейби, же келеби? Биз негизи мыйзамга комментарий бербейбиз, анан кылмыш жаза укуктук эмесине тиешелүү мыйзамдарга өзүбүздүн экспертизабызды беребиз. Бирок сиз белгилеген ар бир адамдын өзүнүн укугу боюнча бул мыйзамды дагы толугу менен иштеп чыгыш керек деген биз өзүбүздүн позициябызды жазып бергенбиз. Штрафтарды 100 миң сом койсок, эртеңки күнү ал адамдар эмне болот? Үй бүлөлөр ажырашат. Сен эмне деп сүйлөдүң, кандай дедиң деп. Окуп аткан жарандар деген студенттерди университеттерден кетишет, контрактыларын төлөй албай. Силер штраф салсаңар деле, бул штрафты төлөй албаса кандай болот анда? 100 миң сомду төлөй албай калды адам, эмне кыласыңар анда? 100 миң сом төлөнбөсө, ал жанагы пайыз кошулат, андан кийин мөөнөттөр өткөндөн кийин сот аткаруучуларга жиберилет. Кандай? Сот аткаруучуларга жиберилет, мажбурлап төлөтүү боюнча чаралар. Мажбурлап иштекеси жок болсо эмне кыласыңар? Мына коллегаларым айтып атат, 1000 сом, 2000 сом, ошого болуш керек. Адам бирөөнү биринчи укук бузбаш керек да, бирөөнү жөнөлүп отуруп жалаадап мазактабаш керек да. Анан мен укук айып тартпайт элем дебеш керек. Баарыбыз укуктук коомдо жашап атабыз. Биринчи адам ойлонуш керек. Мыйзам долбоорун ишке ашырууда Маданият министрлигинде маалымат борбору ачылып, 11 кызматтык жумуш орундары түзүлүүдө. Депутаттар аталган кызматка мындай ыйгарым укукту берүүгө каршы чыгышты. Алар Маданият министрликке соттун укугу берилбеши керек деп эсептешет. Президент тарабынан деген кошумча штат ачууга, кошумча каражат бөлүүгө, акыларга эми вето коюлбады беле? Кантип иштейсиңер? Жок, Элдер Жолобековна, бул президенттин жарлыгына чейин чыгып түзүлгөн. Азыркы учурда ошол кызматкерлерди алуу боюнча, анткени 11 штаты менен бюджети менен толугу менен ачылган бул. Азыр ошолорду кызматкерлерди алуу процесси жүрүп жатат. Маданият министрлиги өзүнүн маданиятын, өзүнүн өзөгүн, түпкүлүгүн алып кетиш керек. Маданият деген туризмди алып кетиш керек. Маданият деген өзүнүн журналистикадагы мыкты чеберчиликте кандай иштер жүрүп атат ошону алып кетиш керек.
Маданият министрлигинен алып коюңуздар, бул болбойт. Маданият министрлиги карай албайт, Ороз мырза. Аларга андан башка иштери толтура буларды. Балталап таштабаш үчүн Министерство культураны кошсок балталабай калабы? Бул жерде укук бузууга, айыпка тартуу, бул бүгүнкү күндө 43 мамлекеттик орган салат. Ошонун ичинде мен жана айттым, архив, фитосанитария барды бар. Бул жерге тергөөчүнүн кереги жок бул жердечи. Бул должностное лицо өздөрү салып берет. Бирок мен жанатан бери айттым, укук тартип комитетинин корутундусунда ички иштер министри карасын, сотко өтсүн деген бул жерге сунушталды. Албетте аталган мыйзам долбоору учурдун талабына ылайык келерин, соц тармактарды жана интернетти тартипке салууга мезгил келип жеткен билдирип, колдогондор да болбой койгон жок. Бул мыйзам иштеш үчүн баягы подзаконный акт жоболорун да катуураак иштешиңер керек болот андачы. Лазейкалар болуп калбаш керек да, коррупциялык схема түзгөнгө. Бир канча биздин жарандар кыйналып жүрөт. Ушун айынан катуу ооруга дагы кириптер болгондор бар. Туурабы? Мына практикада канча келип жатат. Туура. Эми ушул боюнча Орозбек Кадырбек, сиздер мына Чыңгыз Эсенгулович менен сүйлөшүп, жаш кадырсыздар, ушу министр орун басарлысыздар, мына укук органдарына барып, тажрыйба алып, чет өлкөгө чыгып, ушу ишти сапаттуу алып кетиш керек да. Мыйзам долбоор кабыл алып калыш керек эмес бул жердечи. Ушул мыйзамды бузгандар, укук бузулган, алар жооп бериш керек. Мен мыйзамды колдойм. Долбоорду колдойм. Эми дагы бир жак экинчи окуга чейин мен да сунуш берем, Орозбек мырза. Жанагы эгерде жазып аткан жана коррупцияга шектелди деп жазып аткандардыкы тастыкталса, ошол коррупция болуп аткан жердин процентный суммасын дагы көргөзүп коюш керек. Ошол жана жазган алып чыккан кишигечи. Ошентип жыйынтыгында көпчүлүк мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Белгилей кетсек, укук бузуулар кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун министрлер кабинети сунуштап, Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен Юстиция министрлиги иштеп чыккан. Мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Асель Сыдыкова, Регион телеканалы. Кийинки маселе.